Чаныча эми мынакей уже декабрь келип калды, Кудай буйрса. Декабрдан кайсы энергияны күтүшүбүз керек? Анан азыр интернет булактарында дагы айтып атат, уже 23-жылдын энергиялары түшүп атат деп. Түшмөк турмак уже вовсю иштеп атат го. Уже жаздын энергиялары иштеп атат. Мына аз күн где-то бир жума мурун керек болсо жаратылыш уже гүлдөрүн ачып баштады. Гүлдөр ачып атат. Ооба. Странно. Но бүгүн баягы кар түшүп суук болуп атканы менен баары бир ошо жаздын энергиясы иштеп баштады. Демек энергия иштегенден кийин өзгөрүүлөр аябай катуу болуп атат в плане. Биз коридордон өтүп бүтө элекпиз. Бул коридордо бири-бирибиздин кандайча айтсам, өзүң менен жолугушуу болуп атат. Зеркало бүтө элек баягы күзгү. Анткени сенин ичиңде наразычылыктар көп болсо, ошол нерсенин баары чыгыш керек. Но бирок азыр негизги эң негизги нерселер туруп атат. Анткени кто-то тормоз болуп атат бирөөлөр аябай астыга жылып атат. Бирөөнүкү баягы акча жагынан такыр тартыш болуп, иштери такыр болбой атат. Бирөөнүкү наоборот астыга жылып сонун болуп атат. Демек биз азыр ошо коридордун ичинде өзүбүз үчүн бир эң чоң суроолорду койсок болот. Ичибизде эмнени каалап атабыз? Декабрь именно момент, когда биз программаны келечекке жазып атабыз өзүбүзгө. Кандай келечек менен басабыз, кандай кадамды кылабыз, кантип жашайбыз, кандай мамилени түзөбүз деген нерсе болуп атат да. Анан эгер ошол өзүбүздүн баягы материальный жагынан издеп табам десем, же созидательный жагынан бирдемке кылам десем, ошол нерсе астыга жылат да. Ну, просто немножко убакыт керек. Где-то февраль-гадарга чейин бул пока бүтү режим деп койсом болот да. Ошондо кайсыл максатыбыз целесообразно? Созидание же материалдык пландарды кое берели? И то, и другое. Но биякта бир нерсе ошол коридордо өтүп атып, напряжение болуп калышы мүмкүн да. Напряжение кыргызча кандай айтсак, баягы кысылып калышы мүмкүн. Өзүн өзү жакшы сезе албай калып калышы мүмкүн. Ошол нерсени алганга желательно алып коюш керек. Анткени азыр сыртка баягы биздин коркунучтар, биздин таарынычтар, биздин наразычылыктын баары ичибизде болсо, ошол баары сыртка чыгып атат. То есть вот этого напряжения болбош керек, ошол нерсени биз спокойно каалап алышыбыз керек да. Тынч. Ушул жерден дагы суроо сизге. Например, азыр действительно мына сиз айтканда мен өзүмдү анализ кылып атам да, менден да азыр көп агрессия чыгып атат. Напримерчи, көп агрессия чыгып атат. Ошол эле маалда мен өзүмдү келечегиме фундамент куруп атпаймынбы декабрь айында, ошондо кандай болуп калат? Мен бир жагынан агрессиям чыгып, мен тазаланып атсам, азыр коридордо жүрсөм, анан кийин бир жагынан максат коюп, мен келечекке кадам жасап, бир план жасашым керек болуп атса, анан ошондо кандай болуп калат? Что-то нестыковка болуп атат да? Нестыковка эмес. Единственное, вот агрессия чыгып аткандан кийин адамдын ичинде напряжение болуш керек да. Кыргызча билбейм, не могу как это перевести. Почему? Потому что эгер напряжение болгондон кийин вот этот план, келечекке коюп аткан план алыстайт да. Анткени кантип тазаланабыз анда? Тазаланабыз. Анткени начинается напряжение болгондо убакыт да сжимается, пространство сжимается. Анткени адам напряженный болуп атат. Ал аябай үмүттөнүп атат бирдемкени кылайын деп. Бирок кыла албайт, потому что өзү напряжение болуп атат. А бирок качан ошо бош кармаганда өзүн, баарына спокойно мамиле кылгандан кийин ошондо тезирээк иштеп баштайт ошол программа. То есть энергияларга свобода бериш керек. Анткени низкочастотный энергия иштеп баштайт да, больше привлечение низкочастотный, сущность деп атпайбызбы? Ошол сущность менен низкочастотный энергия жаныңда иштеп баштайт. Анткени вот эта вот оболочка человека, жабып атпайбызбы, защитная оболочка, ошол нерсе напряжение болуп башталганда, вот это все отталкивание болот. Жакшылык нерсенин баары, келечектин баары уже өзүнөн түртүп баштайт да. Качан өзүң адам спокойно, макул болуптур, ушундай ситуация болуптур, мен максатыма жете албай атам. Ну, эмне кылам? Мен кыйкырамбы, ыйлаймбы, урушамбы, эми ал нерсе кылынбаса эмне кылам?
То есть спокойно принять эту ситуацию, ошондо баары болонот да. Гүлшан эже өткөндө жаңы жарылып туулдук деген видео тарттык беле? Ошол видеодо айтылган что ушул кармический коридор бүттү, кармический коридор жабылды. Анан бул полностью портал уланып атат депчи. Коридор уланып атат, потому что порталдар ачылып атат, жабылып атат, что-то новое приносится, жаңы энергиялар түшүп атат. Адам ошол нерсеге көнүш керек болуп атат. А сразу баары жабылды, баары бүттү дегенге, анда баарын уже курмандыкка чалса болот да. Биз андайга чейин жете элекпиз, анткени шанс берилип атат. Убакыт пока созулуп атат. Пожалуйста, үйрөнгүлө, пожалуйста, билингиле, тазалангыла, башка жаш программаны өзгөрткүлө, мамилени өзгөрткүлө, жашоолуна берет. Биякта просто видите, Армагеддон деп айтып атпайбызбы, апокалипсис депчи, акыр заман деп атпайбызбы. Мына дрожь жакшы көтөрүлбөй атат, туздалган жок, кумшекер таттуусу жок. Дагы жана башкалар да нерселер. Ошол нерсеге биз аябай катуу көңүл буруп аткан жок да. Бирок ооба өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол түшүп аткан энергияга просто даяр болуш керек да. Гүлшан эже, азыр ушул энергиялар түшүп атканнанбы же түшүнбөй атам да мен ушул акыбалдычы. Элдер ким менен жолукпайын, ким менен сүйлөшсөм деле энергиям жок, эч нерсе кылгым келбейт, максатта койгум келбейт, иштегим келбейт, конокко да баргым келбейт, концертке да баргым келбейт деген нерселер көп болуп атат да. Опустошение болуп. Действительно вот опустошение болуп атат да. Бул эмне дегенди билгизет? Тазалануу. Анткени эски программа менен көнүп калдык да жашап. Максатты коюп, концертке барып, бийлеп, секирип, анан барасың кызыксыз. Анткени баягы кызыкчылык жок да. А кызыкчылык качан пайда болот, качан энергия өзгөрүлгөндө. А биз пока ошо түшүп аткан энергияга ошо даяр эмеспиз. Ошон үчүн ошондой пока болуп атат состояние. Азыр андай нерселер менен уже адамды мотивация деле кылыштын кереги жок. Бесполезно. Иштебей калды. Сон. Акчаны табам деп, аябай көп акчаны табам, мынтем, тигинтем дегени менен, өзүң ичиңде эмне бар, кандай бар, ошол нерсе менен иштеп баштайт да. В принципе, максатсыз жашаганга максат коюш керек. Болбойт, максат бери болуш керек. Максат коюш керек. Акча табам дегенде максат болуш керекпи? Болуш керек максат. Бирок баягы мурункудай мотивация, успешный, мындай, тигиндей деген көп иштебейт. Кол чапкыламага деген жокпу? Жок. Калп айткан болбойт, жаман мамиле жасаганга болбойт, даже керек болсо берип аткан батабыздын энергиясы иштебей атат. Кайсы убакта иштебей жатат, кайсы убакта иштеп атат? Эгер чын жүрөктөн кетсе, ошол кадимкидей иштеп, кадимкидей угулат. А эгер баталар мындай дежурный деп атпайбызбы, батанын жөнүндө сөз кылсак, баягы тост деп атпайбы? А эгер дежурный сөздөр болсо, бата эмес, тост сөз айтмакчы. Тост, элдин баары гыжылдап, укпайт. Демек, сен энергияң иштеп баштаганда, кадимкидей элдин баары угуп калат да. Эгер иштеп аткан энергия болсо. Ал айтып, бата берип аткан адамдын энергиясы бийик болсо. Энергиясы бийик болсо, ошондо баары угуп баштайт. И баарына таасир берет. Сон. Гүлшан эже, 21-12 жөнүндө айтыңызчы. Уже күн дагы токтойт, түн дагы токтойт, анан нар жакта уже күн узарып баштайт го, түн кыскарып, Булдан эмнени күтөлү 21-12-синде? Обычный день. Да? Ничего особенного. Да, порталлар иштеп атат, да, энергия түшүп атат. Түшүнгөн адамга. А так это обычный день. Андан коркунучту күтүп кереги деле жок. Жакшы нерсени күтсөк болбойбу? Коркунуч эле эмес. Новогодняя суета дегендей нерсе башталат. Өзүң настроенияңызды көтөрүп. Пока режим ожидания, где-то февраль аягына чейин ошо режим ожидания болуп атат. Кстати, жаңы жылды кантип тосушубуз керек? Ким кандай кааласа. В принципе, эгер ошол нерсеге токтосок, жаңы жыл деле обычный күн го.
Бирок жок, сөзсүз түнкү 12-ге чейин отурушубуз керек, сөзсүз шампанскийди ачышыбыз керек, бир сөзсүз обязательно тост айтышыбыз керек. Негизи бул деле баягы, бирок по идее это обычный день, обычная ночь. Как же обычный день, обычная ночь? Например, бул деген все-таки календарный жыл бүтүп, жаңы календарный жыл башталып атат да. Но опять-таки календарь-то начинается весной или осенью, а Новый год это придуманный праздник. А биз ошондо качан башталып атат? Весной? Весна, 21 март деп атпайбы, Ноорузда, анткени весеннее солнцестояние, анткени жер даяр сепкенге. Но это, да, жаңы жашоо, жаңы доор, жаралтыш койгонуп атат. Бирок мындай категорично деле айтканга болбойт, анткени жаңы жыл эми ар ким ар кандай тосот да. Для кого-то это календарный дата болуп, кадимкидей майрамдашып, жакшы тилек менен балдарга белек кылып, елканы орнотуп, бийлеп секирип, көңүлүңдү ачканга эмне жетет ошого. Сонунда. Так, сиз айтып атпайсызбы, февральга чейин режим ожидания деп. Чего ожидаем? Сознание меняем. Аң сезимди өзгөртүп атабыз. Мамилени, жаңы мамиле түзүп атабыз. Бири-бирибизге жакшы мамилени жасаганга үйрөнүп атабыз. Өзүбүздү сыйлаганга үйрөнүп атабыз. Башкача айтканда, бул убакытты бизге пространство берип атабы? Пока өзгөргүлө деп. Примерно 5 декабрга чейин өнүп өсүү. 5 декабрдан кийин где-то бир 12 декабрга чейин адамдын аң сезими өзгөрүлөт. В смысле, аң сезими өзгөрүлөт? Өзүнөн өзү эле өзгөрүлөбү? Жок. Или какие-то ситуации будут? Ситуация болушу мүмкүн, причем ситуация так разворачивается достаточно непросто. Кызыктуу нерселер аябай көп болушу мүмкүн. Ситуацияда баягы өзүңө жакпаган нерселер көп болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол нерсеге мындай тынч көз караш менен караш керек да. Баягы гармоничный, шайкеш жашоо болуш керек да. Иштен чыгып аткан агрессия болсочу? Ну вот постараться вот эту агрессияны өзүңдүн алганга жойгонго. Ал түшүнүктүү, что оңой эмес, бирок тем не менее ошону стараться баягы түшүнүп, эмне үчүн ошо агрессия болуп атат, эмне себеп болду ошол нерсеге, кимди мен сынап атам, кимди жактырбай атам деген нерсе менен анан ушу тынчып койсо болот. Ал нерсе эң негизги, анткени баягы Будда айткандай, ичимде эмне болсо, ошону мен сыртка чыгарам деген нерсе менен, сыртка эмнени чыгарам? Жакшылыкты чыгарсам, значит, жашосом болот, керемет. Эгер мен ичимден толтура жаман нерсени сүйлөп атсам, жаман нерсе кылып атсам, бири-бирине адамдарга жаман мамиле кылып атсам, анан кантип эле өзүңө ошол жакшы болсун. Демек, ичиңден эмне болсо, ошону шайкештеп, ошону тынчытыш керек болуп атат да. Где-то примерно декабрь, наверное. Өзүбүз менен өзүбүз иштешибиз керек. Өзүбүз менен өзүбүз иштеш керек. Сөз.